Söyle talaşmağılar söyle biri hiç bana bulmuyor. Saat 10'da gelgendim, 10'da gelip ozuna girdim, abetke kettik dep jabıp koydum. Bir böyle şu 5300 so'm төлөйсүң dedi. 5300 berdim. O maşına 3 saat degende o maşına zor öttü. Buna жер вообще секин иштейт. Бул видео тасма Ош шаарында тартылган. Аны тасмага түшүргөн жаран унааларды лабораториядан өткөргөн жайда автомашиналардын тыгыны жаралганын жана шарттын жоктугун айтып жатат. Ыстызмеди. Я 20-нчы болдум эле. 20 эмес, 30-нчы болгон шам. Ой. Мен ыстыз болуп жатат. Ош шаарында автотехосмотр жоопкерчилиги чектелген кому чет өлкөдөн келген унааларды лабораториядан өткөрөт. Жарандардын айтымында түштүк аймагы боюнча мындан башка лаборатория жок. Бул ишкана жуманын дүйшөмбү күндөрү унаа тыгыны болот дегени менен бүгүн да унаалардын узун кезегин көрүүгө болот. Söyle talaşmağılar söyle biri hiç bana bulmuyor. Söyle. Oldu айтышпагыла. Автотехосмотр жичкасы өздөрүнө 6 гана сотук жер караштуу экенин, шарт түзүлгөнүн айтууда. Ишкана жетекчиси унааларды кароодон өткөрүүгө 15 мүнөт гана коротулаарын белгилейт. Азыр бир машинеге текшерүүдөн 5-15 мүнөткө чейин кетет. Протокол толтурулат и колдонууна берилет. Ал протоколдун процедурасы бираз 10-12 мүнөт, 15 мүнөт убакыт алышы мүмкүн, ал потому что компьютерде печатать этилип чыгарылат. Деген менен айдоочулар кароодон өткөн унаалар аз экен деген, кызматкерлер жай иштеп жатышканын айтышууда. Алардын арасында Жалал-Абад облусунан, Ош облусунун райондорунан келип кезек күткөндөр толтура. Сарлап келгенбиз 9-да. Жылыш жок, мына жерде бир 3-4 машина зорго өттү. Менин алдымда саат 7-де келгендер азыр кетти. Бу нереальный да Ош үчүнчү. Мисалы азыр мына жерге 100 машина келет. 100 машина кечке чейин зорго өтөт же өтпөйт да. Биз азыр интервью алдык да. Бир машинага 5 мүнөттөн 15 мүнөт убакытка чейин кетет деп атат. Жок. Ал жалган, ал себеби мына жерде азыр 10 машина 3 саат дегенде 10 машина зорго өттү. Мына жер вообще секин иштейт. Качан эле мына монополия кылып азайса, ушинтип очерет боло берет да, көбөйтүш керек. 10 жерге ачып койсо болот буну. Эрунда эле уштуруп которган нерсе да бул. Унааларды лабораториядан өткөрүүнүн баасы 2000 сомдон башталып 3300 сомго чейинки сумманы түзөт. Бирок Оштун Ноокат районунан келген Машкурбек аттуу жаран 5300 сом төлөгөнүн айтты. 5300. Качан бердиңиз? Кече. Тарифтери менен тааныштырдыңыз сизди? Жок. Bir böyle şu 5300 сом төлөйсүң dedi. 5300 berdim. Şu. Эми азыр кайра барсам, мен Ноокаттан өткөрөйүн дедим эле. Анан азыр Ояка барсам, invoice менен дагы бир беле сертификатты немеси керек дедилер. Дагы кайра келип, перевод керек дедилер. Кайра кечке мэрден өттүм, анан бүгүн барсам, гайга барсак шонтуп эле, анан дагы кайра келип азыр турабыз да мэрде. Бул наразылыктарды автотехосмотр ишканасынын жетекчиси четке какты. Ал эми 5300 сом алынбайт деп жооп берди. Лабораторияда 100дөн ашык талаптар каралып, унаалардын конструкциясынын коопсуздугу жөнүндө көйлүп берилет. Эскерте кетсек, лаборатория жеке менчик жана ал Азамат Арапбаевке таандык экени айтылат. Нургелди Каныбек уулу, Алтымыш Жантемир уулу, Т-Медиа, Ош шаары.